Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ошол Швега программасынын бул жолку чыгарылышында ушул Эмаком компаниясынан жабыркаган, мисалы Ош шаарындагы бир айрым бир аймактык жерлерде салынган бийик кабаттуу үйлөрдүн үлүшчүлөрүнүн атынан келип отурабыз. Азыркы Швега программасынын чыгарылышы же бул жолку чыгарылышы мына ушул элдердин арыз муңуну тууралуу болмокчу. Мына бизде Эмаком ушунча эл минимал жерде отурат, 120 үй бүлө отурат да, мына жердечи. Качандан бери мына дареген айтсаңыз, Ош шаарынын кайсыл? Ош шаарынын Мама Исакова 226 дарегиндеги үй. Азыр ошондо толук үйгө кире элексиздер, ошо үй турабы же бүтө элекпи же ошол? Кире элекпиз. Бул неме болгондо, шаардык соттон сноска кетирилсин деп чыккан. Себеби ал негиздеп кенде бардык документи түрлү, только пожарный ход кичинекей болгон, тарыраак болгон. Болгону ошол, экспертизадан ошол тар болгондуктан эле өтпөй калган. Анан кийин аны эле ошол эле облус сотко өткөргөндө, облус сот ошонун күчүндө калсын деген. Азыр жогорку сотко бергенде, жогорку сот кайра шаардык сотко өткөрүп берди, кайра териштирүү башталды. Эми азыр ошону болгону үй аварийный абалда эмес да, үй жакшы түшкөн. Только негиз ошол эле пожарный ход тар болуп калды. Ошонун себебинен биз ушунча эл көчөдө калып, канчалаган эл квартирада, канчалаган эл кредит алып, мына Россияда чет жерде талаалап жүрүп акча чогултуп берип атышат. Биз ушунча өтө көп каттар менен кайрылдык, почта менен кайрылдык, телевидение менен кайрылдык, дагы блогерлер менен кайрылып атабыз. Вообще көңүл бурулбай атат да. Биз ушул бийликтен өтө чоң үмүт кылганбыз да. Кандай элдин үнү канча жолу чогулушулду, бир 2 жылдан бери топтолуп атабыз. Эч кандай реакция болбой атат. Садыр Нуркожоевичке да канча немелерден айтып атабыз, башка безилдеп атабыз. Эми Бишкекке барат окшойбуз, бирок башка айлабыз калбады. Эми же митингге чыгыш керек, же жол тосуш керек, ушу башка эч кандай неме жок. Жогорку кеңешке арыз жаздык, Ташиевке арыз жаздык. Арыз жазбаган жерибиз калбады 2 жылдан бери. Эч жактан реакция болбой атат. Эми биз кимге арызданабыз билбей калдык. 2 жыл болду, мен ооруган балам үчүн алганмын. Мунун акчасын төлөгөн кызым жанын иттей тиштеп акча таап жүрөт талаада. Оңой эле бере койбойт экен орус тил акчасын. Анан ошол үйдү балам ушу үмүт менен жашады. Апа, мен докторго жакын деп алдым. Күн чакырамыз көрү, түн чакырамыз көрү. Ошончо Карагулжанын башынан бияка келиш оңой эмес экен, больнойду алып. Же бут иштебейт, жок кол иштебейт, эч нерсе иштебейт. Ошо баланы сүдүрөп жүрдүм. Анан ушул жерден үй алганда балам жаман сүйүндү эле. Апа, докторго жакын, сиз да кыйналбайсыз, мен да кыйналбайм апа. Чакырсаңыз келе коет деп жүрдү. Ушул үмүт менен жүрүп, ушу 2 жыл башта бүткөндө менин балам ошого жашап калат эле. Жок дегенде 1 жыл, 1,5 жыл жашап калат эле. Жашай албай калды. Өтүп кетти. Эми ушу акчабызды төгүп 2 жыл болсо, 2 жылдан бери эмнеге бүтпөйт ушул үй? Эмнеге бүтпөйт? Азыр деле мен жашагым келип атат. Ушулап ооруп жүрөм мен азыр. Биз квартирада жашайбыз. Бурун жашайт эле квартирада. Ал квартирадан түнкү саат 12-де чыгарып койду бизде. Квартира издеп кышындасы февралдын 19-унда. Көчөдө талаалап квартира издедик. Акыры 27 миңге квартира таптык. Азыр балам мына төлөй албай калабыз. Мен азыр пельмен түйүп сатам азыр. Ушу квартплат төлөйм деп. Күйөөм дагы иштейт. Мен азыр жеткире албайм, 3 балам бар. Мына Бакыт ака өткөнкү чогулушка келгенде айткан, бүгүн кечинде светти жандырып берем деген. Биз устабызды алып келип, мына кечиндеси даярдап, эртең уста салабыз дегенде жок, свет жанган жок. Мен чалып аттык, ого чалдым, буга чалдым да кошуналарга. Жок, свет жанган жок. 2 күн күттүк ака. Күйөөм келип, офиске келип, Бакыт акадан сурасам, мен билбеймин дептир. Бул не деген? Биз кимге ишенейлик? Биздин үй 90% бүткөн үй. Эми ушу аз-маз иши калганда ушинтип 500 адамдай көчөдө калдык. Эми мен суроо беремин, мындай биз кирип жашайбыз деген үмүттө жашайлыбы же үмүтүбүздү үзөйлүбү? Мен юристке берген суроом. Эми производствого мен жооп бере албайм, жетектер жооп берет, таныч производство жүрөм. Эми юридический документтерге мен жооп берем. Азыр эми ошол юридикалык жактан бир аз иштер соттук өндүрүштөгө байланыштуу азыр токтоп турат үй. Эксплуатацияга берилбей турат азыр. 90% бүткөн, архитектордон толук бүткөн. Экспертиза келгенде гана токтоп калган бул иш. Анан кийин сотко берилген, анан ошо боюнча чозулуп, мына эми чечилип атат да сот. Снос маселеси деген да бир маалыматтар болуп атат да бул жерде азыр. Снос чыккан шаардык соттон, облус сот күчүндө калтырган. Кече жогорку сотто 20-сында каралып, 2 соттун тең чечимин жокко чыгарып, жаңгыроо кайра жөнөттү шаардык соткочу. Эми шаардык сотто каралат. Алмазка,
силер биз үй алып атканда үйдүн документи баардыгы туура ала бергиле деп сизге ишенип алган ушунча адам. Анан кийин эми не болду эми бул жагы? Архитектордан бүткөндөн кийин экспертизага жөнөткөн, экспертизага жөнөткөндө пожарныйга барганда такап атпайбы ошол маселе? 5 жыл болду, 5 жыл. Ошондо башында айтпайсыздарбы? Пожарный ходко жооп бербейт деп. Эми биз пожарный ход билбейбиз аны. Аны специалисттер айтат. Алмазеке апысысы барбы, ушу донун апысысы барбы? Иктусу бар, баары бар. Архитектордан бүткөн. Экспертизадан барганда пожарный ходто баягы бир үйдү алыш керек болуп токтоп калган ошол жерде. Азыр мисалы документтерин ошол үйдүн документтерин көргөзө аласыз азыр. Көрсөтө алам мен. Арай көз чара. Көрсөтө алам. Дагы кимде кандай? Жок, мына жерге алып келбейсизби ошо документтерин ушул жерге алып келиңиз. Мынакей азыр Алмаз агабыз документтерин алып келди. Ким документке көз жетчүлөр болсо келип арай көз чарай көрөлү гана. Ошол сиздер жашап аткан үйдүн документин көрөлү биринчи. Мына Россиядан биздин жашоочулар бар да. Биздин үй бүтсө барып жашайт эдик деп мына. Азыр бияктан үй Видеого алышкан. тартсаңыз жакшы болот. Эми азыр мына видео звонок менен сүйлөшүп атабыз. Эртерээк бүтүрүп берсеңиздер. Ал жерде ошол башка ниет менен алдым деле. Азыр апам ооруп, карыган апам бар. Ошол жерге алып келип, шаарга жакыныраак, больницага жакыныраак дейин десек, үй бүтпөй жатат. Биздин көзөбүздү угуп, азыр эми биз кайрыла турганыбыз Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Рахмат сизге. Биз негизи бул маселе баардыгын эле бирдей көйгөй болуп турат. Азыркы мезгилде үйдү тезирээк бүтүрүш керек. Анан азыр урматтуу көрүүчүлөр, бизге ушул кайрылган арыз жазган тургундардын кээ бирлеринде ушундай бир күмөн жараткандагы маалыматтарды уктук эле. Биз азыр документ жаатында мына документтерин көрөлү. Сиз сыпаттап туруп ошол юридикалык жактан түшүндүрүп өтсөңүз. Мына кызыл китеби жерге болгон, жеке менчик жөнүндө. Ушул эжелер жашаган алган үйдүн кызыл китеби эми комнатында катталып турат бүгүнкү күндө. Кызыл китеби. Андан кийин мына архитектордон берген документтери, апысы, мына ИТУСу жанагы инженерсеттерге уруксат берген документтер. Андан кийин экинчи этап боюнча мына проект. Соткунда Проект макулдашып бүткөн. макулдашып Бүткөн, бүтүп анан экспертизага барганда анан кийин жана пожарный боюнча такалып калган. Себеби нарактан 1,5 метр, 1 метр жетпей калып. Анан кийин ошол үйдү алыш керек болуп калган. Анан кийин сот иштери бүтпөй атты эми. Бул бардыгы мэриянын немеси менен печаттары менен бүттү да бул документтер туурабы? Архитектуранын Бүт мэриядагылар тийиштүү ушул курулуштарга деген эже бир 12 талапты аткарган документтердин тизмесин көрсөтүп атат азыр мага. Бул жерде бирок эң важный, эң маанилүү документ бул мамлекеттик экспертиза да. Мамлекеттик экспертизадан өткөндөн кийин анан үй толугу менен бүтүп, анан эксплуатацияга берилет. Конкреттүү сиздин жобуңузда мисалы жетекчиликте эле сиз менен макулдашса керек. Бизге маек берерден мурунчу мисалы өзү мыйзам ушундай да. жетекчи жүрөт жерде өзү. Жетекчи жүрсө бир жетекчисин чакыртып койбойсузбу бул жака келип эле. чакырыңызчы. Жетекчиси келсин мына элдин арасында урматтуу көрүүчүлөр. Бул Оштогу борбордук аймакта жайгашкан Емаком компаниясынын борбордук кеңсеси. Мен азыр ушул Швейга программасы ушул элдин арызы менен келип олтурам. Азыркы күндө мына ушул 2 жылдан бери бүтпөгөн үйдүн арыз муңу аябай көбөйүп кетип, мына азыр юристтин дагы жогоруда маалыматтарын уктуңуздар. Соттук процесстер бүткөндөн кийин бат эле чечип беребиз деген бир маалыматтарды берип атат. Бирок ошол эле мезгилде бул жерде жетекчиси жүрөт дейт. Жетекчисинен дагы маалымат алалы. Канчалык деңгээлде мына ошо элдин үмүтү аткарылат же аткарылбайт, же булар талаада калып калабы? Анан акыркы үмүтү мына өздөрү дагы өзүнүн ооз менен айтып атат. Акыркы үмүтүбүз ушул президентте жана ушул УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевичте депчи. Бакыт аз генерал директор да ошолай. Эмил келсин. Бул илгертен берги дагы келип ана элдин алдында жооп берсин. Эмил келген. Bundan dagın 2 есе, 3 есе ошол жерде жашоочулардын бардыгы келген. Ойду, тону абишайт этип кеткен. Бүгүндөн баштап баштаймын деп. Мына күздө болгонбу? Bir ayda men бар жокту бүтүрүп азыр эмдан былт деп бетин табактай кылып жогорку кеңеште отурат. Обещаниясы каякта калды? Акылы жоктор кандай элди алдап ушундай кылышат дейм да. Бул балдар, келиндер талада кашыктап чогултушуп атат. Булар азалы кенешпей атат да. Аны мени барып сүйлөң дейт да, ошолорго биз жете албай атабыз деп атат да, балдарым, келиндерим да. Мына 1 жыл сүрөгүдөн өтүп кетип атат.
Мына акчасын төлөп бүттүк да. Бул жерде азыр тургандардын баары акчасын төлөп бүткөн. Мээси иштебесе кандай мындай элди алда мындай кылат дейм да булар. Мээси иштебегенден кийин дейм да. Элдин акчаларын жеп алып, жогорку кеңеште отурат эмилчи. Ошол жердеги баардыгыбыз азыр ошо разакадагылардын баардыгы төлөп бүткөнбүз. Ошо элдин эсебинен депутат болуп, жогорку кеңеште отурат. Биздин көйгөйүбүздү чечишке даже эметпейт, алды да жетпей атат. Үмүтүбүздү актасын, жеген акчасын актасын, бизден алган акчаларды болсо төлөп берсин, үйүн өзүнө алсын. Жаңы Эмил боюнча мунун акчасы мүлкү бүт тарап кеткен экен. Чорный амаган экен, бери амаган экен, мэрлер амаган экен. Эми законный арыз жазып ошолор кайталап алсын да. Азыр закон күчүдө, закон башкарылып турабы? Бергендерини кайтып алса, эл мананча элдин мүлкү бүтүп калат, домдор бүтөт. Ушул рахмат. Азыркы учурда ооба договорду эгерде жокко чыгара турган болсо, акчаны кайтарып бериш керек. Бирок ал акчаны кайтаруу үчүн булактары керек. Булактар катаал маселе. Дагы кимде кандай Кореядан ушу үйдөн алган келин Кореяда иштеп жүрүп, тишинин кирин соруп жүрүп алганда, эми ошо мен да кайрылуу жасап коеюн деп атат. Айта бериңиз ажа. Ата жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Эми урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчылыкташ, биз ушул Эмаком компаниясынан үй алган элек. Алганыбызга мына 2 жылдын мен эмеден алгам, болдон алганмын. 2 жылдын жүзү болуп калды. Негизи бул 4 жыл болуптур, бүтпөй турат. Биз бул жакта иштеп, оңойчулук менен акча таап алган жокпуз. Өзүңүз билесиз, Садыр Жапаров талаада иштеп акча табыш кыйын экенин билесиз. Ушул маселени чечип, ушу элдердин кайрылуусун кабыл алсаңыз. Бул жерден атайын юристи бизге жооп берди, бирок мамлекеттик экспертизадан өткөн атайын каттоосу жок болгондуктан, анан азыр сот процесс жүрүп аткандыктан ушул нерсе келип чыгып атат деп бизге мыйзамдуу өзүнүн жообун берди. Ал эми элдин көпчүлүгү азыр мисалы Ош шаардык мэриясына карай бет алышууда. Бул жерде мындай бери дегенде эле чамалаганда бир 200гө жеткен ушул 100дөн ашык адамдар ушул жерде чогулуп турушат. Ар бири ошол үй үчүн толук түрдө акчасын төлөп бүткөндөр. Ал арада ушул Россия жергесинен, Япониядан жана чет мамлекеттерден мигранттар ушул акчасын төлөп коюп, арга жок, же үйдөн жок, же үйдөн жок ошол жерде иштеп жүргөндөрдүн дагы арыз муңдарын силерге чагылдырып бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми окуянын калган жагдайы шаардык мэрияга барып анан улантып, ал жерден дагы ачык көрсөтүп берели. Биз сиздер айтып аткан Матисакова көчөсүндөгү турак үй болуп атат. Менин билишимче, ал жердеги курулушту биз фундамент катлабан казылгандан баштап эле эскертүүлөр берилип келген биздин башкармалык тараптан. Ага карабастан Эмаком ЖЧКсы өз билемдик менен куру берген ошол көп кабаттуу үйдүчү. Биз бир канча жолу сотко кайрылганбыз, соттон келип кайтып атып, Ош шаардык жана Ош областтык сотунан өз эсебинен Эмаком ЖЧКсынын эсебинен буздурууга чечим чыккан. Ал эми Эмаком ЖЧКсы жогорку сотко даттанууга берген ошол чечимдерди. Бүгүнкү күндө ошол чечимди жогорку сот кайтарды. Кандай деңизде, кандай таризде кайтарган, бүгүнкү күндө чечим биздин колубузга келе элек. Бул жерде Ленина көчөсүндө да дом бар, бизде Мо Татан жанында дом бар, Ашым Ахунова бар, Сиге Матисакова бар. Ошолорду аз баарын угуп алалы, анан сиздерге тийиштүүсүнө жооп беребиз дагычы. Азыр бул жакта аба сурап атат Ашим Ахунова дагы көп кабаттуу үйлөр боюнча. Ашим Ахунованын аба блогу боюнча буга экспертизанын оң корутундусу чыккан, долбоору согласовать этилген архитектура мененчи. Бирок ошол процесстерден кийин сиздер биздин реестрге коюш керек эле да, Эмаком ЖЧКсычы курулуштардын курулуп аткан реестрге коюш керек. Ал курулуш катлабандан баштап бүткөнгө чейин биздин көзөмөлдөн өтүш керек эле. Ал курулуштар биздин көзөмөлдөн өтпөстөн эле куруу берген. Ал жердин качествосы кандай сапатта курулгандыгы биздин көзөмөлдөн өткөн жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө Ашим Ахуновада курулуп аткан курулуштардын бардыгы Ош шаардык сотунда. Эмакомду айыптап атасыңар да. Эмаком ушул курганда биз Өз алып качып атышат. Эмакомго биз барып эскерткенбиз, Эмаком токтот дегенбиз, токтотпой кура бер деп.
Силер не үчүн ошо куруп атканда барып карапайым адам үй куруп бир нерсени жерге кичине киоска курган болсо бир 10 милсаңар менен барып сүрдүрүп бересиңер. Onu niye karabadın? Uşunca adam akşam töle atat, bilip durasınlar, görüp durasınlar. Anan az gel, biz bilmedik, bizge moyunsun bak kura verdi. Sizler niye için özüngür dap kaçıp otasınlar? Sizler bilmezsiniz da. Ошол маалда бульдозер болгон эмес, экскаватор болгон эмес. Ошон үчүн бутулган. En gündölü uşular özü. Күнөлүү ушулар. En gündölü bardır. Туалеттен куралбайсыңыз? Куралбайсың, булар. Ол дом мен. En gündölü. Жооп берчи шуга. Эмнеге карабадыңар ошону? Биз караганбыз. Айтып атпадыкпы? Буга чейин эскертүүлөр бергенбиз. Жазма буйруктар Мондай деп атат. Кагаздан сырткары дейт. Кагаздан сырткары дейт. Бул мисалы барып, тоскоолдук жаратып, мисалы күч органдарын кошо эшитип барып, ушундай кылбадыңарбы деп атат. Сотко берип атпайбыз, сотко берип атпайбыз. Токтот, ишин токтосун деп берип атпайбыз. Ошо мезгилде курулуш баштап атканда эле берип атпайбыз. Булар бизге карабастан куруп кетип атат. Sizler hazır bizim bana kara. Sizler hazır bizim günahımız yok demekçisin mi? Biz günahımız yok. Biz çaraları görüp atабыз. Kандай çara gördük? Айыппулдар салып атабыз, жазма буйруктар Ayıpımızı 15 somdu men daha төлеп koyamın sanaçı. Ol төлөгөн 200 somdu men daha төлeyim. 90% үй бүт болбайбы. Sen özüngüne üyün bütkandan giyin ana ızlos dese. Özüngün atayınangın üyün. Елестетем, бүткөн. Ооба биз өзүбүздүн жумушубузду аткарып атабыз. Бул жерде жеке жакта аралашпайбыз. Өзүбүздүн функционалдык ишибизди, милдетибизди аткарып атабыз да. Ошондо токтоткондо сиз албайт элек. Бул Эмокомдун баласына өткөн, урматтуу мына бийлик өкүлдөрү, сиздер да угуңуздар. Бул өзү Эмокомдун баласына биринчи алган аларчы. Ошол жерде алгандагы анан уже түшө турганга жооп бере турган эле болгон. Кийин бул Эмокомдун баягы жетекчиси ошол эле жерде биринчи мен кадастрдан азыр тергөө бөлүмү прокуратурага кайрылсаң дагы караштырып көрөт да, бул биринчи немеге кадастрдан караганда Эмоком баласына өтүп туруп, кайра адан чыгып кеткен, сатылып кеткен карызы бар болуп калыпчы. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, сиздерге кайрылуубуздан болгону ушул немеле пожарный ход эле болуп турат да биздечи. Калган үй авариялык абалда эмес. Мына именно ошол стройканы көзөмөлдөөчү органдар бул жерде көбөлүктө турат. Биздин болгону пожарный ход эле неме болот. Ушул журналисттер урматчыбыз, КСП бардык жерден ушу бийлик өкүлдөр жогорку ташып урматтуу президентибизге жетсе, ушул пожарный ход эле неме болот. Ушуну көзөмөлдөп карап берсеңиздер, үй бүтүп калган өтө сонун шаардын центриндеги үй. Ушуну карап беришсе, Азыр мондай болуп атат да, мына азыр мисалы мурдагы историяны же тарыхты буга чейинки болгон ишти баягы орусча айтканда разборко кыла турган убакыт эмес да. Азыр чын айткандачы биз азыр мына баардыгыңыздардын үмүтүңүздөр ушул жергиликтүү бийликтен бир нерсе үмүттөнүп келдик да. Мисалы ошол эле учурда ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн сиздерге болгон мындан кийинки кадамын, жардамын сурап көрбөйлүбү андан көрө? Эми ошончо элдин ошончо кредит алып, квартираларды алып дольщик болгондордун тагдырын азыр биз ойлобосок, мамлекет ойлобосо мен ойлойм, азыр эч ким ойлобойт экен. Эмоком такыр эле ойлобой койду. Биз канча кайрылдык, канча деле жаман деле көрүнүп бүттүк. Сиздер деле бизди канча уруштуңуздар. Аны деле туура түшүндүк. Бир мезгилде биздин деле бир күнөө болгондур ошол мезгилдечи баягы отурган адамдардын. Бирок бүгүнкү күндө азыр бир байка айтты. Неге ошол мезгилде силер карабадыңар, азыр кичине бирдемке курулуп калса барып бузотасыңар депчи. Туура, биз азыр ошол мыйзамсыз курулуштар боюнча мына акыркы 1,5 жыл, даже 2 жылга карата биз ошол боюнча катуу көзөмөлгө алып, кийин 4-5 жылдан кийин ушундай маселе жаралбасын деп алдын ала уже биз ишти баштадык да. Мына азыркы биз отургандарчы. Мына мэр өзү баш болуп Бактыбек Жеңишбекович. А мурдагылар ошондой может болгондо такыр башкача картина болуп кала беле азырчы. Мындан дагы сулуу сөздөрдү айтып кеткенсиң. Эртеден баштап мына өзүм көзөмөлгө алам деп өзүңүз айткансыз. Андан бери 6 ай өттү. Дагы ошол сөз. Бир ушунча элге конкретно айтчу кам. Мындай жардам кылдым, мындай жардам кылдым деп. Азыр эми өткөн чакты мына журналист айткандай өткөн чакта айтпайды. Азыр эми будан бияка боло турган ушу дагы сабыр кылып жүрө берели. Мына элдер чыгып атат. Мисалы үчүн азыр бу жерде 90% жаштар, мага ошонун аталары келет, апалары келет, кайнаталары келет, көчөгө чыгат. Жол тосабыз биз жашыбызды жашап алдык. Булар ушу балдарынын ырыскысын кыйып,
тамағын бербей кийиминен кыскартып жүрүшү ушинтип үй алайын деп талаада тишин кири соруп иштеп акчаны салып атышат. Эми ушинтип жалдыратып жүрө бересиңерби же дагы алдап кетире бермей болот. Бийликке, политикага биз аралашкан жокпуз. Бирок биз өзүбүздүн укугубузду талап коюп, биз дагы митингге чыгып, эми биздин үйүбүздү бүтүрүп берсин деп чыгабыз. Ошол жолду тособуз. Жолду тоскондо как раз биздин жолубуз эң Оштун жүрөгү. 2 саат эмес, жарым саат эле тосор эмне болот экен? Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде сиз ушуну көрүп, угуп жатсаңыз, ушул биздин маселебизди карап чечиңиз. Эмне үчүн мыйзам неге жөнөкөй карапайым элге иштейт дагы, жогоркуларга иштебейт мыйзам? Эмне үчүн ошол Эмилди Жусупов Эмилди жоопкерчиликке тартпайсыздар? Эмне үчүн? Уже чарчап бүттүк го уже. Азыр биз эми соттук процесстерге биз ак же көк дей албайбыз. Азырынча жүрүп аткан чыгар. Чечим чыга элек экен, мисалы чечим чыга элек, сиздер келе элек. Демек бул чечилип калышы мүмкүн деген дагы биз үмүт кыла берели. Чечим үмүт кылабыз. Азыр биз кала башчысынын ушул курулуштар боюнча вице-мэр агайдын өзүнүн сөзүн алалы. Кайра келе бергенден демек кийинки кадамдарыңыздарды арай көчөр айттыңыздар, эмне кыларыңыздардычы? Мына встречаларды кылганбыз, билесиздер. Азыр конкреттүү түрдө мына маселени коюшту. Биринчи маселени мен азыр бул жерде айтышты. Баягы банкротство боюнча. Эмил Жусупов эгерде мына мен деле ошол боюнча маселени бир ойлонуп аткан элем. Эгерде ал эптей албаса, сотто мисалы айтпай, жок, мен дальше эптей албайм, мен тигин бүтүрө албайм же мондай кыла албайм десе, биз бүгүндөн баштап ошо домдорду өзүбүздүн карамагыбызга алабыз. Бүгүн кат жазайын УКМКга. Ушул Эмаком боюнча. Ушул конкрет түрдө эгерде ал элдин көйгөйүн чече албаса, ошо домдорду мамлекетке кайтаруу боюнча биз сизден көмөк суранабыз деп УКМКга кайрылалы мэрдин атынан. Биринчиси бүгүн эле мына суроого бүгүн болот. Бүгүн мен мына протокол чыгарып туруп, свет менен сууга мен сунуш бергиле деп айтам. Сот процесси жүргөнчө ушул сунуш свет менен суу өчпөй турсун. Ушу элдин көйгөйү пока ошол боюнча чечилип турсун деп мен протоколуна тапшырма берем. Сунуш бериңиздер мыйзам чегинде депчи. Анан үчүнчү маселе Эмил менен мен эгер бүгүн болсо эгер Ошто болсо мен бүгүн аракет кылам. Эми аны мындай самый главный жолугушум керек да. Эгер жолуксам эле мен ошол моментте эле айтам мен силергечи. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр вице-мэр өзү баш болуп келди. Жана келгенде жетекчиси жок эле. Азыр эми жетекчи бар дегенден биз келдик. Вице-мэр дагы келди, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эми эл буга чейинки мисалы убакыттарда биз аябай көп мисалы проблемаларды, дөөгөйлөрдү ортого салып талкуулаштык. Азыр эми мына ушул Эмаком компаниясынын Ош региону боюнча жетекчисизби же Түштүк региону боюнча жетекчисизби? Эмаком курулуш компаниясында осо Эмаком Дастан курулуш деп мындай бөлүнгөн. Дастан курулуштун курулушка лицензиясы бар, Гостройдон берилген эми. Мен азыр Дастан курулуш компаниясынын жетекчисимин. Осо Эмакомдо ушул күнгө чейин азыр Жусупов Мелис Рамидинович өзү учредитель, өзү жетекчи болуп турат азыр. Азыркы күндө тергөө иштери жүргөн үчүн ал киши бул жерде эмес. Бирок азыр ушул маселелерге сиздер жооп бергенге даярсыздар. Негизи бул сет сыяктуу эле багы бөлүмдөр, бирок Эмаком турат башында, бирок сиз Дастан. Биз Дастан, бирок подрядный иштерди биз аткара беребиз. Если жанагы мен айткан уруксат кагаздары, жанагы эмелер боло турган болсо, биз иштерди аткарып беребиз. Ушул эми качан бүтөт мынакей? Биз азыр мисалы мурдагы нерселерди айтып бүттүк да, талкуулап бүттүк. Азыр карапайым тургундар кайсы күнгө биздин маселе чечилет? Биз ушул күнгө чейин ошол үйдү азыркы акыбалга чейин куруп жаткызганбыз. Анан курулуш нормаларын сактабагандыгыбыз үчүн аны моюнга аласыздар. ГАСКдан, анан эмеден архитектура, шаардын архитектура курулуш эмесинен бизге эскертүүлөр бир нече жолу берилип, пожардык нормаларды сактабаганыбыз үчүн курулушту токтотуп коюшкан. Андан кийин эмнеге ошенткенсиздер дейм да. Эми аны мага чейин мен мына 2024-жылда сизге чейинкилер кылган болот ошо. Мен де мына январдан баштап, жаңы жылдан баштап мен жетекчи болуп отурдум да. Мен иштеп баштадым эми. Мына азыр иштегениме 3-4 ай убакыт кетти.
эми өткөрүлгөн кемчиликтердин үстүнөн иштеп атабыз. Анан жылдыра албаганыбыздын бирден бир себеби акча каражаты тартыш болуп атат. Акча жок. Ушунча акчаны каяка жок кылдыңар? Төлөп бүткөнбүз бардыгыбыз. Бардыгыбыз. Мен ошол күнү төлөгөммүн. 2 квартирага сразу төлөгөм. Бир тыйыны калтырбай. Аны Мелистен сурайсыз да эми, Мелистен сурайсыз. Келиң. Эмилди шөре чакырып Бири-бириге эшитип алат да. Болот, Эми мен айтып атпайм, ушул күндөн бери иштеп атам деп. Эми биз сизге ишенбей калдык. Биз бул жака эртеге 17 күнү жакшы кабар менен кабарлашамын деп. Болбосо Эми ушулар менен байланышып, болбосо өткөзүп бергиле. Болбосо мамлекетке өткөрүп бергиле да. Мамлекетке өткөзүп бергиле. Илештирип эле адам. Эми мамлекетке өткөзүш боюнча да өзүнүн мындай процесстери болсо керек. Анан башталган да болсо. Бакыт мырза мындай да. Сиз азыр жетекчисиз да. Сизди жөн шайлаган жок да туурабы? Бир иштин көзүн билген үчүн, элдин таламын коргогон үчүн эми сиз эмне кыласыз эми буларды? Мейли эми өткөн өттү. Буга чейинкилер иштеп кетиптир. Бүтүрүп бер десе акча канализацияны кылыш керек экен. Ошо так маселе айтып койсоңуз болот, Бакыт мырза. Мен сиздерге айтып атам, бая жана дагы айттым. Соттун чечимини азыр кайрадан чыккан мына сноско кеткен токтоо. Себеби Горводоканал башка службалардын бардыгы соттун чечими сноско чыккандыгы үчүн бизге сууну башка улай турган нерселерибиздин баары токтоп калган. Азыр эми снос болбой турган болду. Снос болбой турган болуп атат, бирок Оштун шаардык сот дагы кайра карап бериш керек. Бактыке, сиз бул жерге келгенде сиз билгенсиз бул проблеманычы. Мен өзүм мурдатан эле иштеп жүрөм. Тем более мурдат иштесеңиз келет, элдер келет, мэриядан келет, журналисттер келет деп сиз ошону багы морально даяр болушуңуз керек элеңиз да. Анан ошону сиз раз жетекчи болгондон кийин сиз өзүңүзгө график түзүп туруп, мен буну чечмесем, мен бул жерде отуруп алышым керек деген ойдо сиз отурушуңуз керек эле бүгүнкү күндөчү. Бирок жакшы, эгерде сиз отурсаңыз, мен ойлойм сиз чечесиз бул маселелерди. Просто давайте мындай кылалы. Азыр элдерди ошо алдай берип, булар эч ким ишенбей калды. Конкретно же болду. Мына бизге бийликке деле ишенбей калды, сизге даже биз деле ишенбей калдык да Эмакомгочу. Ошон үчүн суроо коелу. Эгерде соттук процессте биз жергиликтүү бийлик тараптан бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болсо, биз мына мен өзүм көзөмөлгө алам. Мына сиз мен менен байланышып туруп, мына условияны бербейт, те условия могул бербейт десеңиз мен алып берейин. Пожарный норманы сиз кылып бериңиз. Азыр пожарный норманы сиз по требования боюнча биз 1 жыл мурда пожарный норманы Эмиль Жусупов 1 айда кылып берем деген. Ошо уже болгон жок ал. Ошону кылгыла, пожалуйста, калган нерсени биз жөн эле кылып беребиз. Анычы мен бир күндө жасаттырып берем ошолорду баарын. Мына мен өзүнчө айтып атам. Мына Разак боюнча эгерде Разак боюнча сиз чечсеңиз, калган домдорду мен ойлойм дагы чечкенге бир жол табабыз. Хорошо? Биз колдойбуз сени эгерде. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр мына вице-мэр менен ушул Дастан жоопкерчилиги чектелген коому деп коет. Эми Эмакомго карайсыздар барбыр. Жетекчиси түздөн түз айтып атат, эми Эмилбек Жусуповдун атынан да сүйлөй алат экен демек. Азыр эми ал депутат болгонуна байланыштуу ишмердүүлүктү өзү колго алыптыр бул жактыкынчы. Азыр эми мынакей так эсе айтты, вице-мэр өзүнүн сунушун айтты, уктуңуздар бардыгын. Бул агайыбыз дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн айтып түшүндүрдү. Мына сиз ушул аралык ана өзүңүздүн жанагы пожарный входторду, мисалы, анан жана башка бир мыйзамсыз иштердин бардыгын канча убакытта бүтүрүп бересиз? Эми пожарный нормаларды боюнча жанагы жерде биз айтып атпаймынбы, красный книгалар залогко калып. Жок, ошону кантип алабыз эми? Эми аны чоң сумма, аябай чоң сумма. Эми канча сумма болжол менен? Где-то 200 000 доллар керек. 200 000 доллар. Андай акча жок, мындай так эсе эле айтпайсызбы мындай? Андай акча жок бизде жазылган. Ачык эле айттым, бул кишилерге да баарын эле айттым. Так эсе эле айттым. Ушул акча эме жок үчүн ошонун пожар нормасын чече албай атабыз. Ал жерде жеринде шаардын башчысы Бакыт Жеңишбекович ордунда да барып көрдүм. Анда вице-мэрдин сунушу туура деп бересизби? Андан көрө. Андан көрө туура деп туурабы? Эми элдин аманаты колуна тийиш керек да. Кандай болбосун колуна. Демек бул жакта колдойт экен. Анда ушул мэрия жетекчилиги баштаган сунушка макулсуздарбы? Макул. Башка вариантты көрбөй турабыз биз деле. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр жана жерден коштошподукпу, бирок тилекке каршы вице-мэр өзү баш болуп, мына ушул жерде Эмилбек Жусупов деген ушул Эмаком түптөгөн адам ушул Оштогу офисте отурат дегенден бул жака басып келдик. Вице-мэр баш болуп бул жерге келип, бирок Бакыт деген ушул
офисти жетектеген адамга келип кезиктик. Бул жерден арай көз чарай бетме-бет түз суроолорго түз жооптор болду дегендей. Анан эми баардыгын убакыт көрсөтөт. Соттук процесстер бүткөндөн кийин, ага бүткөнгө чейинки альтернативалык дагы жолдор мэрия тарабынан жардам аркылуу, анан албетте кат сунуштар жогору жактарга, тиешелүү мамлекеттик органдарга дагы бериле турган болду. Эми баардыгын убакыт таразалайт. Бул ушуну менен гана бүтүп калбай турган тема. Бул темага сөзсүз кайрылабыз. Ат жөнүм Мырза Казимкулов. Аман болуңуздар. Сот чечет. Комиссия түзүп алып туруп, ошонун документтерин бүтүрбөй атпайсыңарбы?